Бул түстүү капустаны биз үй бүлөбүз менен аябай жакшы көрөбүз. Ал үчүн алгач түстүү капустаны мынтип майдалап бөлүп алабыз. Андан кийин кайнап аткан сууга туздан салып, татымына жараша туз салабыз дагы. Бир 2-3 мүнөт бышырып алабыз. Аябай катуу болбош керек, мындай тиштегенде кытырап туруш керек да. Бул суубузга капустабыз бышкыча биз 6 жумуртка кошкон экенбиз. 6 жумурткага бир 100 грамм un кошуп туруп аябай чалабыз дагы, жакшылап чалып, ал мындай бирдей калыпка тегиз болмоюнча чалабыз. Андан кийин сууга бышкан капустаны кытырак айтып атам, күтүрөп кытырап туруш керек депчи. Мына ошондой болгуча бышырылган капустаны бул un аралашкан жумурткага жакшылап аралаштырып, андан соң сковородкага майдан куюп, май ысыган кезде булар жумурткага орнотулган түстүү капустаны салып кууруп алабыз. Даамы аябай сонун болот, жеп көрсөңүздөр болот. Биз башында менин бир тууган иним, байкем өзүң жей турган чөптөрдү эле жасай берет экенсиң деп жактырышкан эмес. Анан бир жеп көргөндөн кийин азыр өздөрү эле жасап берчи деп көтөрүп келишет. Аябай даамы жагат. Биз кышты кыштай, жайды жайлай мына ушул андай капустаны жейбиз.